Жөжөнү күздө саноочу мезгил келди. Жыл башында аймактарды өнүктүрүү боюнча берген убадалар аткарылдыбы? Же куру кыйкырык сүрөөн менен жыл аягына келип жеттикпи? Аткарылган жана аткарылбай калган жумуштарга анализ жүргүзүү, келээрки жылга карата алдыга коюлган максаттар туурасында бүгүн эле турмуш программасында кененирээк сөз кылалы деп турабыз. Бул максатта биз Сузак районуна караштуу Кызылдуу айыл өкмөтүн кыдырып, андагы аткарылып жаткан жумуштар менен жеринде таанышып кайттык. Быйыл 2018 жылга аймактар өнүктүрүлдү деп президентибиз мына жакшы жарыялап жылды эме кылды. 2018 жылга эми бизде Кызылдуу айыл өкмөтүндө 20 айылыбыз, жалпы 20 айылыбыз бар. Анын ичинен 12 айылыбыз тоолуу айыл. Түзгү айылыбыз 8 айыл. Бизде өзүңүздөр мына жакшы билесиздер, Кызылдуу айыл өкмөтүндө 94 жылдан баштап көчкү красный зона 12 айылыбызда. Көптөгөн баягы айылдарыбызды түзгү зоналарга көчүрүп келип атабыз айыл элдерибизди. Анан социалдык маселелер өтө көп, чечилбеген маселебиз. Бирок жакшылык буга чейин болуп келген. Быйылкы жылдары деле мына айылдык кеңештин мына төрагасы менен депутаттар менен биргеликте Кызылдуу айыл өкмөтүндө эми баягы айылдарыбызда өтө чоң социалдык маселелерибизди, бөгөөлүү маселелерибизди, жол маселелерин быйылкы жылдары жакшы алып бардык. Жакшы эле. Пикир келишпөөчүлүк жокпу? Жок, бизде андай нерсе жок, жакшы. Депутаттарыбыз, төрага, ушу эл үчүн иштеген баары жакшы, мыкты депутаттар, төрагалар. Элдин кандай бөгөөлүү маселесин туура чечип, баарын бирдей караган баары жакшы иш алып барган депутаттар баары. Анан эми бизде инвесторлор менен өтө чоң иш болду быйылкы жылдары. Местный бюджетибизден сырткары кошумча акчаларыбыз, көп акчалар келди дагы. Муну Мундуз айылынан алсак, ушу Мундуз айылында 6 миллион 200 миңге КСУ салынды. 220 квадрат метрге. Бул азыр ачылып иштеп атат. Үй бүлөлүк дарбелер толду. Үй бүлөлүк дарбелер толду. Мундуз айылында эле. Жаңы салынды. Жаңы салынды. Бул Асылон коомунун Кувейт мамлекетинин араб туугандардын салымы менен болду. Айыл өкмөттөр бул жерге чоң салым коштук, 600 миң салым коштук айыл өкмөт. Дарбелер жетиштүүбү? Дарбелер жетиштүү. Айыл өкмөттүн эсебинен элдин салымы 200 миң салымы болду. ГСМден өзүнөн 400 миң сомдук оборудованияларды алып берди, материалдарын. Имарат 2008 жылдын февраль айында ишке кирди. КСУ болуп ачылып, Ассалам фонду тарабынан арабтар куруп берип, буларга ошо айыл өкмөт тарабынан бизге чоң жардам берилип атат. Анан биз эми ушу Мундуз айылында 3800 калкты тейлейбиз. Жалпысынан медициналык кызматкерлер бу жерде 13 иштейбиз. Бир дарыгер иштейт, 2 стоматолог, тиш дарыгер иштейт. Анан 6 медайымдар калкка кызмат көргөзүп атабыз, жардам берип атабыз. Бул жерде дагы айыл өкмөттөн сырткары дагы өзүбүздөн Сузак СЦМден үй бүлөлүк борборунан бизге 5 жашка чейин, 5 жашка чейинки балдарга, кош бойлууларга, пенсионерлерге дары берилип турат, бекер жардам берип турабыз. Эми калк келип рахматын айтып эле, ыраазычылыгын айтып эле кетип атышат. Мен Мусурманкулова Мухаббатхан Шамаевна. Бу ГСВ 11-ны ине саю бөлмөсүндө иштеп келем. Бул жер процедурная болуп, күндүзгү укол саю бөлмөсү жана күндүзгү жатып дабаланып кетүүчү бөлмө. Азырынча жакшы кызмат кылып келатабыз. Бейтаптардан наразычылык жокпу сиздер тарапка? Жок, пока болгон жок. Дагы
Ачы деген айылыбыз бар. Акбаш деген айылыбыз бар. Кызыл Сеңир деген айылыбыз бар. Кызыл Сеңир деген айылыбызда республиканский бюджет менен 8,5 миллионго спорт залыбыз бүттү. Бул эми бирок 2004 башталган спорт зал. Жогорку Кеңештин депутаты Икрам Тазыбек деген агабыз бар. Ошонун салымы менен 2018 жылы спорт залыбыз бүттү. Ал иштеп атат ал жерде. Эми спортсмендер чыктыбы мыкты? ал жерден Эми чыгабы? Кудай буйрса 1-2 жылда результаттарын көрсөтөт. Ал эми жакшы алып барып ал жерде. Анан дагы ошо Акбаш, Кызыл Сеңир деген айылдарыбызда Таштакта Алмалы көчө бар, Акчалы көчө деген көчөлөрүбүз бар, Эски Таштак деген айылдарыбыз бар, Актерек деген бул түзгү зонада айылдарыбыз бар. Буларга Асылом коомунан таза суу боюнча мына жазда баштаган 29 километр суу тартып койдук. Ошо айылдарга 5 айыл, 6 айыл. Суу маселеси бүттү. Таза суу? Таза суу. Анан ошо Араптар менен Кызыл Сеңир айылында мына бир айыл жерде Макенбаев Эркин деген агабыз бар. Ал кишинин салымы менен, Араптардын салымы менен жаңы скважина чыкты ал жерде. Муну өзүңүз жогорку зоналарды жакшы билесиз. Актоо менен ашкан бир биздин алчаалуулук Кутурган Каренгендик айылдарыбызга, Каракөл айылда, Акбулак айылдарыбызга 3 километр 200 айыл өкмөттүн салымы менен шагыл төгүп жол бүтүрдүк. Эски жол ошо жерден шагыл төгүп, асыл ичинде эми кооптуу айыл болуп ал жерден сап жол маселесинен өтүш кыйын болуп эрте жаздары. Ошо жак менен каттаган жол бар эле, бүтүрдүк аны 3 километр 200 шагыл төгүп айыл өкмөт эсеби менен. Андан сырткары мына 2018 жылы биздин Көкбулак деген участкабыз бар Талбак айылында. Ал жерге 12 айылдан туугандарыбыз келип, мына көчкүнөн келгендер. Отукташып ал жерден үйлөрүн салып, азыр кирип ошо жерде жашап атышат. Ал жерде 2018 жылы 70 миллионго мектеп бүттү, республиканский бюджеттен, ЧСТен. 150 орунду. Ал иштеп атат азыр. Анан Кызыл Сеңир айылында ошо Асылом коомунун араптар Сайыт байымдар экен. Сайыт байым менен 120 квадрат метрлик пап бүттү ал жерде. Талабулакта азыр мына бүтөйүн алып калды. Ал жерде дагы ошо Асылом Сайыт байымдан ал жерде дагы. Сайыт байымдан дагы Таштак айылында бир пап, бир скважина, бир мечит менен бүтүп атат ал жерде дагы. Таза суу негизинен чечиле баштаптыр. Таза суу түзгү зоналарыбызга 95% Кудай буйрса чечилип калды. Анан эми суу жетелек айылдар дагы бар да, суу жетелек айылдар бар, бирок аз эле калды. Албасы көп маселени бүтүрүп жүрдүк. Мына айылдык кеңештин депутаттары менен, эл менен, көпчүлүк менен мына көп нерсе бүтүп атат. Анан дагы жол маселеси кандай болду? Жол маселеси эми ички жолдорго шагыл төгүп, Көкбулакта ошол жерде азыр 5 километр 700 метр жолубуз бар. Анын 80% бүтүп калды жолдун. Шагылдарды төгүп бердик, электрлерди тартып бердик. Бардыгына толугу менен жашаган элдерге жеткиздик. Бирок дагы жетишпеген дагы электр баягы лампочалары бар, столбалары. Алардын 2019 жылы Кудай буйрса мына кеңеш менен биргеликте карап элдердин маселесин Кудай буйрса чечип жатабыз. Албетте айыл өкмөттө кемчиликке караганда ийгиликтери көбүрөөк экендигине күбө болдук. Мунун башкы себеби айылдык кеңештин депутаттары менен айыл өкмөттүн жамааты ар кандай кызыкчылыктардан элдин кызыкчылыгын жогору койгондуктарында болгондугун айтышат. Ырыс алды ынтымак деген кеп бар да элибизде. Мына көпчүлүк аймактарда айыл өкмөт менен айылдык кеңештин ыркы жоктугунан көп маселелер чечилбей калып атат да. Келип элге зыян болуп калат экен. Силерде кандай ушу маселе? Бизде Кызыл Туу айыл өкмөтүндө Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн өкмөтү менен Кызыл Туу айылдык кеңештин ортосунда бизде эч кандай талаш тартыш жок. Ынтымак болгон үчүн биздин Кызыл Туу айыл өкмөтүндө быйыл 2018 жылы аймактарды өнүктүрүү жылында аябай алгылыктуу иштер бүттү. Бизде эми атап кетсем, соц объектилерди куруу боюнча, таза суу алып кирүү боюнча, деги эле айылдардын ички жолдорун, электр зымдарын, столбаларын орнотуу 18 жылы бизде аябай жакшы иштерди бүтүрдүк. Мунун бирден бир максаты ушу айыл өкмөт менен кеңештин ынтымактыгынын белгиси. Баягы силер бекиткен бюджеттин аткарылышы кандай болуп атат?
Биз бекиткен бюджеттин аткарылышы дайыма өз багытында жүрөт. Биз дайыма ушу кылынган иштердин үстүнөн контроль кылып турабыз, текшерип турабыз. Бардыгы өз убагында болот, туура аткарылат. Аткарылбай калган, чала болуп калган жерлери жокпу? Жок, бизде ошо бөлүнгөн акча бардыгы ошо аткарылат. Ал эми айыл аксакалдары айыл өкмөт менен айылдык кеңештин ынтымак менен иштеп жаткандарына, эл үчүн жасалып жаткан камкордуктарга ыраазы. Менин атым Жонобай Василбек. Ушул айыл өкмөтүндө Талабулак деген айылда жашайм. Кудай кааласа мына биздин өкмөтүбүз жаңы шайланды, 1 жыл болду. Жаш жигит эң жакшы ыкчам иштеп жатат. Ишинде ийгилик болсун. Дайыма иш алдыга жүрө берсин, баарыбыз тынч болойлу, аман болойлу, бала чакалар менен. Жаңы жыл келет. Бу жаңы жылды баарыңыз жаңы жылыңар менен куттуктайм. Ошондой эле мына биздин төрагабыз турат. Мунун дагы иштеринде ийгилик болсун. Ишиңерде ийгилик болсун жаңы жылыңар менен. Жергиликтүү эл, ишкерлер чөйрөсү да жергиликтүү бийликтин иш аракеттерине канааттанышат. Таныштырып кетсеңиз? Мен Жусупова Оролхан. Я. Жусупова Оролхан. Ушу дүкөндү ачтыңызбы? Ооба, өзүз ачтым. Качан ачтыңыз? 2 ай болуп калды. 2 ай жаңы турбайбы? Жаңы. Соода кандай болуп атат? Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бул жерди кантип алдыңар? Жер өзүмдүн үйүмдө. Өзү уруксат алып. Уруксат алдым, өкмөт уруксат берди. Анан архитектурадан уруксат алып, эмелерди бүтүрдүк. Бул айыл өкмөт кандай иштеп атат? Айыл өкмөт жакшы иштейт. Мындай жардамдашып. Ооба, жардам берди. Мага ошол уруксат кагаз беришти, буйрук чыгарып берди. Ошонун негизинде андан кийин мен барып, архитектурадан алардын жанагы закон ылайык мыйзамдаштырып алдык да. Жардам берет элге? Берет. Мен өзүм көрөм да. Жыл аяктап калды да, эми баардыгы азыр өзүнө отчет берип, эсеп китеп кылып атат да, силерде жана төлөмдөр боюнча карыздар, башка мындай ижара акысы деген карыздар ушундайлар жокпу көбү эле? Эми төлөмдөр боюнча биздин эми фондунун жери, суугат жерибиз 160 гектар фондунун жери бар. Суугат жер. Анан кайракы чоорок айдоо болуп туруп 600 гектар жер бар. Фондунун жерлери. Ал аренданын жерлери боюнча эми элдерибиз туура эле пайдаланууда, акыларын төлөп жакшы эле убагында. Азыр эми 2018 жылга биз пландан уже чыктык. Анан не совхоз, жер налогдорун төлөп атышат, баары жакшы эле. Элде пайдалангандан кийин налогдорун акырын төлөп атышат, баары жакшы. Эми жаңы жылга карызы жок бересиңер анда. Пландан чыктык. Карыз жок, пландан чыктык, карыз жок беребиз атаса. Анда бир Орто Сай деген айылыбыз бар бизде. Ушу биздин Мундуз айылына, айыл өкмөткө жакын айыл. Бул жерде 2009 жылда чек берилген. 355 адамга. Бул же ошондон бери свет жок эле. Быйыл ошол нерсени светин чечип бердик. 3 километр 200ге свет тартып 68 столбо койдуруп, свет маселеси жетти Орто Сайына. Жыйынтыгында Кызылтуу айыл өкмөтүндө быйылкы жыл жаман болгон жок. Жыл аягына чейин дагы жасала турган жумуштар бар. Ал эми келерки жылдагы алдыга койгон максаттары да арбын. Кызылтуулуктардын сыймыктанган ырчысы Чынара Дооронованын аткаруусундагы чыгармасы менен бүгүнкү көрсөтүүбүзгө чекит коебуз.
барда мен таптаган ылачым атам менин өксөрбөгөн кубатым күбөзүгүм сен жараткан эрдиктин күрөштөрдө күнгө серкен кулачым күбөзүгүм сен жараткан эрдиктин күрөштөрдө